Assalamu alaikum dostlar. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев, Жарандык коомунун өкүлү болом. Бүгүнкү күндө кыска маалымат бере кетейин. Дайырбек Сарпашевдин мүлктөрү жана коррупциялык схемалар боюнча биз каршы митингдерди өткөрүп, ошонун алкагында губернатордун буйругу менен комиссия түзгөнгө жетишкенбиз. Мына бүгүн ошо комиссиянын алкагында биринчи жеринде текшерүүлөргө чыгып жатабыз. Ошон үчүн бизге мейлин эгер тааныбагандар видеону көрүп калсаңыздар, бөлүшүп, ошо бизге телефон байланышууларга чыгып козголуп койсоңуздар, анткени спецфонддон 2019-2020 жылдары бөлүнгөн акчалар боюнча жолго чыгып атабыз. Анда эмесе кулак салып угуп койсоңуздар, ушу Саргамышта бир объект бар экен, Акжондо трансформатор коюлуптур. Кошо Айрык, Байбиче булакта водопроводный линия тартылыптыр. Бул Кызыл Уранда уличный освещение болуптур. Наристе шаарда Наристеде детский садикте жазылыптыр. Кызыл өзгөрүштүү электричество тартылыптыр Саржон деген айылында, жыл массивде. Кызыл Тоо айылында водопровод тартылыптыр. Чолпон Атада кошумча жумуштар, электр чоалгыларын тартылыптыр, светофор коюптур. Токтогулда асфальтты текшере турган болуп атабыз. Сарсөгөт бел алды крыша жабылыптыр. Ошону текшергени мына жолго чыгып жатабыз. Эгерде ушу менин видео кайрылуум угуп калган болсоңуздар, ушул айылдагы активисттер, ушул өрөөнүм өнүксүн деген инсандар, депутат болобу, жумушчу болобу, ушул кайдыгер карабаган адамдар чыгыңыздар. Бул элдин байлыгы. Мына элдин байлыгы элге жетиш керек. Ошол жеринде ошол жумуштар аткарылдыбы? Бизде баардык тастыктоочу документтер менен баратабыз. А сиздер болсо ошол жерде материалдык аткаруу жактарын карашыңыз керек. Ошол тагылдыбы, ордуна коюлдубу, ошол сатып алындыбы деген вопростор менен жеринде ошол жерди кыдырып, жарандык активисттер, ушул өрөөнүнө кайдыгер карабагандар биргелешип ушул маселени чечип алайлы. Чолпон Ата айыл өкмөтү, Караңгөө айылы. Мына депутаттардын катышуусунда 2019-2020 жылы бөлүнгөн спецфонддогу каржылоонун негизинде алмашылган крыша ушул экен достор. Азыркы тапта ошо териштирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Надзор текшерип жатат. Достор, Чолпон Ата айыл өкмөтү, Балыкты айылы спецфонддун алкагында 2019-2020 жылы 20-25 мындай столбага акча бөлүнүптүр. Анан мындай зымдарын көрдүңүздөр, ушул зымдарга 4000 метр зымга акча бөлүнүптүр. Мына ошону азыр издеп атабыз. Азыр технадзор эсептеп кетти, мен аркасынан баратам. Мына достор, ушинтип эгерде башынан баштап жарандык коом негизи коррупцияга бөгөт коюп издеп турганда, мүмкүн чоң проектлердин бардыгын өз убагында элге өткөрүп берип, жада калса кирешелерди алып жатмак. Бирок азыр да кеч эмес. Азыр мына Кудай буйрса жарандык коом менен мына текшерүүлөр жүргүзүп жатабыз. Чолпон Ата айыл өкмөтү, Балыкты айылы. Мынакей местный, бул жерде жергиликтүү Чолпон Ата айыл өкмөтүнүн Чолпон Ата айылынан чыккан депутаттар менен столбалардын баарын биргелешип жарандык коом менен эсептеп атабыз. Ассаламу алейкум, өзүң тааныштырып, анан эмне кылып аткан жөнүндө бир аз маалымат берип койсоң. Алейкум ассалам. Ата айылынын депутаты Жолдошбеков Ширинбек Жолдошбекович. Азыр биз ушул спецфонддун жасаган иши боюнча Балыкты айылында турабыз азыр. Могу чубалгы зымдар тартып кетишкен бул жака столбуларды. Азыр ушул ишти
Токтогулдан келген контролдон көзөмөлдөп келген байкелер болуп эсептеп чыктык. Бул жакта 25 штук эме бар экен. Столбалар 25 штук экен. Чубалгылар тартылган. Анан анча мынча жетишпестер бар экен, кемчиликтер. Мондай столбалар азыр ийилип кулайын деген абалда. Анан жолдун жээгинде дагы жолдон машина өткөнгө жакын коюлган столбалар да бар экен да бул жакта. Анан ушу эң главный трансформатор да ушу жолго жакын коюлуп калган. Шеринбек, сен эми жаш депутат катары ушул могу кыйшайган мына 2019-жылы эле 20-жылы эле бөлүнгөн акчалар экен да, ушулар жаңы эле ордотуп кетишиптир. Эми кандай чаралар көрөсүңөр эми айылдын депутаты катары? Айыл өкмөткө тапшырма берип дегендей. Негизи буюрса айыл өкмөткө тапшырма беребиз. Ушул кылган фирманын баягы жасап кеткен иши боюнча Баа бересиздер. тапшырма баа беребиз да. Рахмат. Мындан ашык дагы. Мындан ашык дагы. Мына биз азыр Белалды айыл өкмөттүн Сары Сөгөт айылына келдик. Бул жерде да бир проект бар экен, ошол спецфонддун алкагында бүткөн. Ушул буткомбинат дейт, ошонун крышасын жабуу акча каралыптыр, 600 000 сомдой. Азыр ошону атайын курулуш надзор менен текшерүүгө алып жатабыз. Жарандык коомдун катышуусунда азыр Сары Сөгөт айылындагы эски буткомбинат, азыркы детский садик боло турган мекеменин крышасын ачып, крышасынан ченелип аткан убакыт.